Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн Mercedes-Benz E класс менен иштейбиз. 210 кузуп. Канча километр жүрөт экенимди белгилеп коелук, нөлгө басып коелук. Канча километр, канча сом расход и канча прибыл экенин аныктайбыз. Нөлгө басып койдук. Бензинди жакшы эле куюп койгонмун. 2000 сомдук эрте менен. Кызыл жанган, андан бери көп болсо 1 километр жүрдүм. 37 литр 92 Газпромдон куйдум. Азыр мойкага барабыз. Мойкадан кийин ишти баштайбыз, Кудай буйруса. Өзү 3000 сом болчу иштегеним. Түнкү 12ден берки. Мынакей. Азыр паделам коюп койдум. Паделам менен барып, тамактанып, анан жумушту баштайбыз. Коэффициент 90 күйүп турат. Туугандар, паделамдан биринчи заказ алдым. Так, Иса Ахунбаевадан бара турган жерибиз примерно 3 километр экен. Плюс 20 менен берди коэффициент. Биринчи заказ 116 сом болду. Карта менен оплата капелкага кетти. Кийин дагы бир заказ жолдо келатканда түштү. Так. Кайгына барат экенбиз. Батырга дейт. Плюс 40 коэффициент менен алдым. Экинчи паделамдан берген плюс 40 менен берген 183 болду. Бездач деп 200 сом таштап түшүп кетишти. Рахмат. Звездочка коюп коебуз. Спасибо за поездку. Дагы бир заказ 100 метр алдымдан берип калды. Так, 12-нчи микрорайонго барат экенбиз. Плюс 10 коэффициент менен берди. 2,5 километрде жүрөт экенбиз, примерно 10 мүнөт дейт. Үчүнчү 10 сом коэффициент менен алган. Шететебиз, карта менен экен, капелкага кетти, 191 сом, 30 сом. Платный ожидание болду. Ошондо 3000 менен үйдөн чыкканмын. Паделам 3 заказ алдым. Бирөөсү 20 плюс коэффициент, экинчиси 40 плюс менен, үчүнчүсү 10 плюс менен алдым. 3 заказды жеткизгенде 401 сом болуптур. 400 сом менен келиппиз да. Эми кирип тамактанайлык, Мынакей туугандар, чайды ичип чыктык. Кудай буйруса 3400 сом. Саат 21-25 дейт. Линияга басабыз. Коэффициент жакшы эле күйүп тургандай, 160 дейт. Биз турган жер бирок кичине слабыйраак. Заказ штат плюс 70 менен. Я бисмилла. 8-нчи микрорайонго келдик. Оплата карта менен экен. Буну алып келатканда дагы бир заказ түштү. Плюс 90 коэффициент менен. 200 метров поверните налево, а затем Отмена кылып алды. Ал заказ отменен болуп, жанымдан 200 метрден плюс 50 коэффициент менен дагы заказ түштү. Заказга келдим. Так. Центр тарапка алып барат экен. Кудай буйруса, центрге барып калат экенбиз. 17 минутта да жетип келдик. Так. 821 сом.
Пожалуйста, убедитесь, Линияға что вы чыгабыз. не оставили в автомобиле свои вещи. Коэффициент Для 110 улучшения күйүп качества турат. обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Биз турган жер о 220 сом за заказ дейт. Бул толка комфортко. Ошол линиянын ичинен заказ болсо азыр Кудай буйруса. Кеминде 220 сом болбосом Яндекс кошуп төлөп берет. Толка комфорт үчүн болуш керек бул. Ооба, толка комфорт для этих тарифов дейт. 9,5 дээрин экен. Так, мынакей кийинки заказ 110 коэффициент менен 1,7 километрден 7 минутта барат экенбиз. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Поехали. Beş minutта жетип келдик. 192 сом болду. 200 сом берип кетти. Бонус 28 сом. Яндекс жана айттым эле го 220 сом болот деп. 192 сом болгон үчүн Яндекс 28 сом кошуп берди. Коэффициент 110 жанып турат. Так. Ого, 2,5 километрден 100 пропустить этсең болот дейт. Пропустить этели демек бизге жакшыраак вариант бар окшойт. Ана, андан жакынырагыдан берип атат ошол 100 менен. Бисмилла. Кеттик. Урдуман жылай электе эле жанагы заказ отмена кылып салды, жакшы бул. Анан жетейин дегенде отмена кылгандан көрө урдуңан жылай элек отмена кылган жакшы го. Так, 120 коэффициент көтөрүлүп атат барган сайын. 230 сом от заказа дейт. Бул деле толка комфорт үчүн болуш керек. Ооба. 22:39га чейин. Азыр эле убакыт калыптыр. Саат 22:14. Кийинки заказ күтөбүз. Коэффициент жакшы. Бишкектин тегерегинен бери жанып турат. Мынакей кийинки заказ келди. 900 метрден 70 коэффициент менен. Принимать этебиз. Бул заказ деле ордунан жылай эле отмена болду. Кайра дагы күтөбүз. Коэффициент 100ге дээрин жанып турат. Ого, долгая поездка. Бул жагы маршрутка болуп кетиптир го я. Пропустите. Биз маршрутка эмеспиз, биз комфорттогу таксибиз. 2 остановка, 3-чү точка. Алла Кудай өзүң сакта дей турган заказ болуп калды. Пропустите. Так. Активность -4 деп 50 коэффициент менен алабыз. Кудай буйруса кана. Бул заказ деле отменон. Эми ордунан кайрылганда отменить этип салды. Уже 3-чү отмена. Плюс 70 менен почти 2 километр аралыктан бери таат. Средний заказ. Кабыл алабыз. Местага келдик. Алы Токомбаев дейт. Магистралга барат экенбиз. Магистрал жогору карай. 7,5 километр дейт. Заказды алып келдим. Жеткирдим. Андан кийинки заказ ушул жерде экен. Аны алып атабыз. Поехали. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Вы приехали.
Так, жетip келдик. 6 мүнөттө жетип келдик. 136 сом болду. Ох, мынаке 1,5 километрден 8 минут убакыт эт. Плюс 40 коэффициент менен берди. Принимаем. Айлантырып салды го вообще. Поехали, басып турбайды. Через 100 метров поверните налево. Артка эле кайтабыз биз азыр. Кеттик энди. Так, Капелкага 224 сом кетти. Карта менен оплата болуп. Линияга чыгабыз. Коэффициент 120 күйүп турат дейт. Бирок биз тарап слабый болушу мүмкүн. Биз тарап жок коэффициент вообще. Шаарга берем. Заказ күтүп отурсаң. Плюс 20 менен 3 километр эт го, дальний пропустит. Кечирип кой. Заказ отменен. Слишком аз. Биз үчүн дегендей. 3 километрге дерин барганча жетейин деген катмен кылып салышы да мүмкүн да мындайларчы. Да бир азыр бияктан чыгат. Коэффициент жакшы болуп. Ого, коэффициент 150ге дерин көтөрүлдү. Чачырандысы бизге где-то 20-30 келет го, менимче. Ооба. Айттым го, 50, 400 метрден 50 коэффициент менен эң сонун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Еттик анда. Поехали. Через 200 метров. Заказга келдик. 6 микрорайонго дейт. 2 километр 300 метр. 5 минут примерно. Вы приехали. Да я знаю. Короткий, жакын заказ. Аз клиент чыксын. Клиент биякта чай ичип атат го. Чайкана. Кийинки заказ плюс 60 коэффициент менен 1,5 километрден принимать эттик. Мынакей айдадык, Кудай буйруса. 165 сом болду. Мына сагат эт. 2 километрден 100 менен бердик го. Кичине күтө туруп алалычы. Кымбат экен деп атмена кылабычы. Хорошо. Принято. Поехали. Бул заказ алып келдик, 193 сом болду, 200 сом берип, без дачада түшүп кетти. Чынакай карындаш экен. Кийинки заказ 140 менен бери атат, 1,5 километрден. Жетип келдик. 244 сом М-банкка которулду. Кайра линияга чыгайлычы. 150 жанып турат коэффициент. Кийинки заказ 190 менен берүүдө 1 километр 800 метр. Чуйский проспект дейт. Принимать этебиз.
Поехали. Через 100 метров поверните налево. Плюс 90 менен. 181 сом болду. 1000 сом берип 800 сомду ачып берсеңиз болот дейт. 19 сом чийиби таштап кетти. На линию кылайлыкчы кана. Охо, кайнап аткан жерде турабыз го. Бишкек шаары кайнап атат деген жерде. 150 менен 200 метрден берет азыр дегендей. Жакшы ниет жарым ырыска деп коет го. Кудай берсе. Мынаке 1 километрден 120 плюс 120 коэффициент менен берип атат. Бисмилла. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Ой, Даже на ремни заднем ты? сиденье. Поверните направо. Поездка по Яндекс.Картам займет Яндекс 6 минут. эмне болуп атат? Я, Спасибо за поездку. Яндекс ардемкелерди айтып гонит этип таштады эле, отмена кылып салды. Макул. Анда башкасын күтөбүз. Кудай берет азыр да. 150-нөн берсе, büyüp тургандай болбой. Кайнап аткан жеринде турам да мынакей. Бишкектин так ортосунда дегендей коэффициенттин эң күчтүү кайнап турган жеринде турабыз го. Мынаке 900 метрден 110 менен берип атат го. Бисмилла. Кеттик кана. Поверните на... Кайда барат экенбиз? Микрорайон Восток 5 дейт. 3 километр. Примерно. Жакшы, жакын заказдарды берип. 3 километрге алып келген 217 сом болду. 215 сом берип 2 сом жетпей калды. Мен чийиби кылып койдум клиентке. Спасибо, байке деп түшүп кетти го. Эми линияга кирели. Коэффициент 130 күйүп турат дейт. Так, Восток 5'teyiz. 5 минут отурдум окшойт, 5-6 минут. 10 минутка жетпеди бирок. 90 менен средний заказ. Плюс 90 дейт. Так, Яндекс четке сүрдү бизде. 215 сом болду. 216 сом таштап түштү клиенттер. Четке сүрүп салды Яндекс бизди. Четке Лебединовка дейт. Эми артка кайра кайтуубуз керек го жөн эле. Жок эле дегенде бир 3-4 километрге дейин барабыз го. Оң чыкпай дегенде. Макул. Кеттик эми. Салива менен келатсам, Аламединге, Алматинканы кесилишине жетеринде бир 300 метр калганда линияда элем заказ берди. Плюс 60 менен. Микрорайон 3 дейт. Так, анаке Кудай буйруса, жогору карап чыгып атабыз. 6,5 километр жүрөт экенбиз. Клиент келсе кеттик. Микрорайон 3'e geldik, 197 сом болду, 200 сом берди. Линияга чыгабыз, кайрадан коэффициент 110 жанып турат. Биз коэффициентке илешебиз. Жок эле дегенде 70-80 илешебиз го. Кудай буйруса. Мынаке. Плюс 80 менен 400 метрден берди. Я бисмилла.
Kechki Bishkek men görgön taqdirga boldun sebep muzgaylangan göngüldün dartına jobun gerek azır kayda aytçı maga bakıtqa balqıgan jan düynöp çalqıgan canım жалындаған жараланған жүрөгүмдү sen аны билбейсиң sen аны сезбейсиң sen менде сүйбөйсүң жаным суктанып караганың көңүлдү баалап баяганың андагы мамилеңди мен кимден табалыммы ой баскан саналарым болбас дүйнөм жаралады а балким жолугуп мен айткым келет сага барып Kechki Bishkek unutulguz günlerdi kıldın belek al kezderde aytırбай түшүнүп жүргөн элек азыр кайда айтчы мага бакытка балкыган жан дүйнөп чалкыган жаным 220 сом болду карта менен. Картага түшкөндө электронный копилка деп коем да мен. Мынаке 800 метрден бери тат, мен тарап коэффициент кичине түшүп калды эле. Албасаң -7 дейт. 40 менен бери тат. Алабыз, брат. Кызалат болбо дегенден болтот. Поехали. Так, келдик. Кайгына барабыз, көрөлүчү. Пассажир написал, уже выхожу. Ага, хорошо. Ждем дейт. Жакшы. Короткеле заказдар 4 километр экен. Электронный копилкага 139 сом кетти да. Жолдо келатып линиядан чыккан эмес экен. И мынаке заказ. Через 200 метров поверните налево. Плюс 20 менен алдым. Сом болду. 9 мүнөттө жетип келдик. Клиент 150 сом таштап кетти. 16 сом чиви. Класс басып коелу. Линияга чыгабыз, Вефанын артындабыз. Так, коэффициент 110 дейт. Плюс 90 менен берип тат 700 метрден. Кана. Мен 700 метрде берди. Плюс 90 менен. Алганымдан кийин Через 200 метров 2,5 километр көрсөтөт. Неге ушинтип көрүнүп атат, мен түшүнбөй калам да, кээде ушинтип калат да. Комментарийга жазыңыздарчы оюңуздар сиздер деле. Кимде ушундай болуп атат? Так, Ленинский район дейт. 2,5 километр. 161 сом болду. 2 километр 200 метрге. Так, линияга чыгабыз. Коэффициент түшүп калыптыр, 80 дейт. 80 менен бердат, кийинки заказ алабыз 2,5 километрден. Заказ отменен. Бул эмне дегени? Успет кылбадымбы? Почти 2 километрден. Принимаем заказы дейт.
Ana bismillahirrahmanirrahim. Kettik. 164 som. 2,5 kilometr жүрдік. Где-то 4,5 минуттай уақыт. Электроник капелкаға кетті. Линияға шығабыз. Коэффициент 130 дейді. 1,5 километрден почти 100 дейді. Активность +1. 196 сом болгон экен, 500 сом берди, 300 сомду ачык кайтарып берди. 4 сом чиги калды. Так, коэффициент 110 дейт. Каягында кайнап аткан жери. Телефон чарчаганбы же? Интернетте питатта или приложение, бирок телефон жаңы эле. Ичинде 2 сим карта бар, телефон номери деле сохранить этилген эмес. Өзү эле. Эч кандай лишний приложение жок. Яндекс бар, 2GIS бар, Facebook, Instagram, мага окшогон нерселерди эле скачать этпедим, атайын катый бербесин деп. Бул эмне дейт? 2,2ден 20 дейт. Бир 4 пропуска тартып коерачын, минус тартып болсо болсунча 100 эле болуп жүрө бербесин. Заказ отменен. Анча болуп турат. Бишкек Манас аэропорт. Мен күткөн аэропорт. Иште аяктарда аэропортко айдайбыз. Кудай буйруса. Мынаке 400 метрден дейт. Кеттик анда аэропортко. Достор, +10 менен алган аэропортубуз канча сом көргөзөт болду экен эми? 29 километр дейт. Эң эле жакын 29 километр көргөзүп атса, демек ойлоймун комфорттуу где-то bir 700'den aşuğun, где-то 800'den ары берisi болуш керек. Çıksınçı klient. Коэффициент аз болгон үчүн 642 сом эле болду. Макул эми. Хорошо. Так, ушинтип аэропортко келип токтодук парковкага. 41-45 дейт го, комфорт. 3 саат дейт. Охо, деген болот экен эми. Экономдук кошоп киргизип койсом, батыраак кеткенге. Жок, комфорт менен эле барып эс алабыз дагы. Кечинде Кудай буйруса эртерээк чыгабыз дагы, Аэропорттон заказды алдык. Мы из Татарстана. Вы? О. А это забыл сказать, да? Habibi, welcome to Kyrgyzstan, да?
Аэропорттон 2 татар баланы алып келдим. Восток 5-ке 818 сом болду. Алар 900 сом берди. 500 өзүчкө коюп коебуз. Российский Яндекстен заказ кылдык дейт. Эми домой басып туруп, үйгө кетелиги. Домой. Поехали. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татаал жол бирөөлөргө кепкенин, а бирөөгө азап менен арман муңун чектеген, ай туңгуюкка кеппеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгиче ата-энени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай, жаманада күтөбүз көрө катты жыйнамай. Кара жанды кыйнамай. Адамдыкты тамчылар, ай акыры заман салчулар. Ошондо бүгүнкүдөн 3054 сом, чивилер менен 3100 десек болот. Бул тарапта кече саат 12ге дээрин 3000ден баштаган болсок 1600 сом иштеппиз. Значит, экөөнү кошкондо 4700 сом болуптур. Биздин кетирген расходубуз 188 километр, примерно бензинди карай турган болсок 1200 сом бензин кетти. Аэропорт гана аз жеди, а так шаардын ичинде кичине көбүрөөк расход болушу мүмкүн. Шаардын ичинде чисто иштеген убактым 6 саат болду. Чисто таза 6 саат иштедим. Калганы аэропорт болду. Итогу эсептей турган болсок, бизге калган пайда ошондо. Таза чисто бензинден Яндекс таксопарктын проценттери минус болгондон сырткары таза бизге 3500 сом доход калыптыр. Туугандар, лайк басып, подписка болуп, өз оюңуздарды комментарийга жазып кеткенди унутпаңыздар. Аягына чейин көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.